Абересиз 2. Карантинде жаткан аял шашлык таап келгиле деп чырдады. Элдик видео бөлүмүнө карантинде жаткан аял милиция кызматкерине шашлык таап кел деп талап кылды деген видео жүктөлдү. Видео социалдык тармактарга активдүү тарап талкууга алынууда. Видеодо колуна бет кап кармаган аял терезенин жанында туруп, "Мага шашлык таап келгиле, котлет таап келесиңби? Жакшы тамак алып кел" деп кыйкырып жатканы тартылган. Терезенин сыртынан милиция кызматкерин көрүүгө болот. Аялдын жанындагылар ага милиция шишкебек таап келе албайт деп түшүндүрүшкөн. Бирок ал булар биз сураган нерсени таап келип бериш үчүн турат деп жооп кайтарып, ортодо кыскача кайым айтышуу орун алган. Социалдык тармактын колдонуучулары терезеде гүл өстүргөн идиштин бош турганына, жанында топурактын чачылып жатканына да маани берип, видеого тартылганга чейин да чыр болгон деп болжолдошууда. Мындан тышкары 14 күндүк карантин эмнеге гана жеткирбейт дешип сабыр тилегендер бар. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Кыргызстанда коронавирустан 2 адам каза болду деген маалымат тарады. Asia Times Chekit.org сайты Кыргызстанда 2 адам коронавирус дартынан улам каза тапканын Digi24 телеканалынын маалыматына таянып жазып чыкты. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн алдындагы коронавирус менен күрөшүү үчүн түзүлгөн штаб кабардын четке кагып, Компресс сайтына "Бул маалымат жалган, болбой эле койсун деп тилек кылабыз. Кудай анын бетин ары кылсын. Эгер болуп калса өзүбүз кабарлайбыз. Жарандарыбызды эч кандай жалган ушактарга ишенип, дүрбөлөң түшпөөгө чакырабыз" деп билдирди. Эске салып кетсек, атайын маалыматтарды тактоо үчүн өкмөт атайын штаб ачкан. Булак Компресс. Умрага барып келген ырчылардын ден соолугу кандай? Умра сапарына шоу-бизнес өкүлдөрүнөн Гүлнөр Асанова, Нурзат Токтосунова, Нияз Абдыразаков, Мажит, Нурсултан Майназар, Турдакын Ниязалиев, Нурмат Садыров барып келишкен. Кыргызстанда коронавирус умра сапарына барып келген 3 адамдан аныкталганына байланыштуу аталган шоу-бизнес өкүлдөрү менен байланыштык. Кыргызстанга кайтып келишкенде коронавирусту алдын алуу боюнча текшерүүдөн өтүштү беле? Бул суроого жооп алдык. Биз Нурзат эже экөөбүз умра сапарына 20 февралдан барып, 27 февралда кайтып келгенбиз. Кыргыз өлкөсүнө келгенибизде Манас эл аралык аэропорттун паспорттук текшерүү жайынан атайын формачан медициналык кызматкер бизге камераны тосуп, дене табыбызды текшергендей болду. Биз өтүп кеттик. Үй карантини же башка чара тууралуу эч нерсе айтышкан жок. Келгенден кийин өздүк гигиенаны сактап жатабыз. Абалым жакшы, дейт Гүлнөр Асанова. Гүлнөр Асанованын айтканын Нурзат Токтосунова бышыктап, аэропорттон телевизордон текшерип өтүп кетишкени айтты. Учурда абалыбыз жакшы деп билдирди Нурзат айым. Ал эми умра сапарынан 10 январда келген ырчы Нияз Абдыразаков буларга токтолду. Мен умрага барган кезде коронавирус жайлы элек болчу, бирок келгенден кийин грипп болуп ооруп калдым. Коркуп дарыгерлердин текшерүүсүнөн өткөм. Рентгендин анализдерин жыйынтыгы таза чыккан. Азыр ден соолугум жакшы. Ошондой эле Нурмат Садыров, Турдакын Ниязалиев, Нурсултан Майназар Бишкекке келгенде эч кандай текшерүүдөн өтпөгөнүн, учурда ден соолуктары жакшы экенин билдиришти. Маалымат булагы Супер Чекит KG.